Июнь окуясы боюнча соттолгон Азимжан Аскаровдун сөөгү Өзбекстанга коюлат. Абактагы ооруканада каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун сөөгү коңшу Өзбекстанда жерге берилет. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова билдирди. Исмаилованын айтымында маркум Азимжан Аскаров каза болуп калсам сөөгүмдү Өзбекстанга алып барып койгула деген керезин айткан. Мындан улам Өзбекстандын Кыргыз өлкөсүндөгү элчилиги менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде Азимжан Аскаровдун сөөгү Өзбекстанга жөнөтүлөт. Ош окуясы боюнча күнөөлүү деп табылып өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаров 25 июлда номер 47 түзөтүү абагынын ооруканасында көз жумган. Ал узак убакыт бою ооруп жүргөн жана андан пневмония оорусунун белгилери дагы аныкталган. Булак Суперкежи сайты. Номер 1 шаардык клиникалык ооруканасынын дарыгери Бегайым Исакова пневмониядан каза болду. 64 жашында номер 1 шаардык клиникалык оорукананын дарыгери Бегайым Исакова пневмониядан каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Дарыгер 1956 жылы Фрунзеде төрөлгөн. 1979 жылы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын аяктаган. Эмгек жолун номер 1 шаардык клиникалык ооруканасында баштап, өмүрүнүн акырына чейин терапевт болуп иштеп келген. Ал 25 июль күнү пневмониядан каза болгон. Булак Суперкежи сайты. Асель Кадырбекова ооруканадан чыктыбы? Нурлан Насип жубайы тууралуу маалымат берди. Автокырсыкка кабылып ооруканада дарыланып жаткан ырчы Асель Кадырбекованын бүгүнкү күнгө карата абалында жылыш бар. Бул тууралуу анын жолдошу Нурлан Насип жергиликтүү маалымат булактарына маалымат берди. Маалыматка караганда Аселдин абалы акырындан жакшырууда. Ал интенсивдүү палатада дарыланып жатат. Күнү-түнү жанындабыз, жылыш бар дейт ал. Буга чейин айрым социалдык тармактарды Асель Кадырбекованы ооруканадан үйүнө чыгарыптыр деген фейк маалыматтар тараган. Булак Ринг Кежи. Бишкекте оору басаңдап, стационарларга кайрылгандар азайды. Борбор калаадагы күндүзгү жана түнкү стационарларга келгендер июль айынын башындагыга салыштырмалуу азайган. Бишкек шаарында таажы вируска кабылып, стационарларга кайрылгандардын саны азая баштады. Бул туурасында кала мэриясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, өткөн суткада күндүзгү стационарларга 2275 адам кайрылган. Мурдагы күнү дагы ушунча болду. Ал эми түнкү стационарларга 391 шаар тургуну келген. Мурунку түндө 474 адамга жардам көрсөтүлгөн. Ал эми оору тууралуу кеп кеңеш берген 118 кызматына күнүнө 1000ге жетпеген чалуу түшүп жатат. Июль айынын башында кайрылуулардын саны 4500гө чейин жетип турган. 1 июльдан ушул күнгө чейин 51818 адам чалган. Бишкек мэриясы үйдө өз алдынча дарыланбоону эскертип, оорунун белгилери байкалса күндүзгү стационарларга кайрылып убагында медициналык жардам алууга чакырат. Булак Спутник Кежи. Балбак Төлөбаевдин Ысык Көл облусунун жетектери айтылды. Өкмөттөн Төлөбаевдин Ысык Көл облусуна жетекчи болоорун тастыктап комментарий бериш элек. Маалымат булагынын айтымына караганда Төлөбаев облуска бара жатат. Бишкек мэриясынын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев Ысык Көл облусунун жетектейт. Бул туурасында Спутник Кыргызстанга өкмөттөгү маалымат булагы билдирди. Буга чейин интернетте Төлөбаев аталган аймакка жетекчи болуп барат деген маалымат чыккан. Ал эми Төлөбаев бул туурасында эч нерсе билбестигин жана андай сунуш түшпөгөндүгүн айткан эле. Маалымат булагы аны Ысык Көл облусунун мамлекеттик администрациясынын жамаатына эртең тааныштырыла тургандыгын айтты. Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенгул уулунан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал эми Төлөбаев телефон чалууга жооп берген жок. Эске салсак, өкмөттүн Ысык Көл облусу боюнча өкмөттүн өкүлү болуп 2018 жылдан бери Акылбек Осмоналиев эмгектенип келет. Төлөбаев да мэрияда 2018 жылдан бери иштейт. Булак Спутник Кежи. Өлкөдөгү эң коррупциялашкан 5 орган кайсылар экендиги ачыкталды. Улуттук статистика комитети коррупциялашкан бийлик органдарынын рейтингин чыгарды. Анда 2020 жылдын 1 жылдыгына карата элдин мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына болгон ишеним индекси жарыяланган. Белгилей кетсек, индекс +100 жана -100 балдык шкала менен эсептелет. Рейтингдин сап башында мурдагыдай эле мамлекеттик бажы кызматы турат. Бул органга
кыргызстандыктар -15 балл коюшкан. Экинчи орунда -3 балл менен жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, үчүнчү орунда +2 балл алган мамлекеттик соттук эксперттик кызматы турат. Коррупцияга белчесинен баткан органдардын 4-чү оруну салык кызматы менен архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигине ыйгарылган. Жарым жыл мурда кыргызстандыктар саламаттыкты сактоо министрлигин жемкордуктун чордонуна айланган алдыңкы 5 органдын катарына кошкон. Бул ирет аталган ведомство 8 балл менен антирейтингдин 7-чи сабында турат. Ошол эле учурда жергиликтүү бийлик органдарында коррупция аз деп баалашкан. Элдин ушундай эле баасына этностор аралык мамилелер жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиги менен өкмөттүн облустардагы өкүлчүлүгү татыган. Эки орган тең 49 балл алган. Булак Назар Ньюс KG. Баламды март айынан бери көрө элекмин. Кечээ туулган күнү болду дейт Медайым Бегайым Жамгырчиева. Жыл башынан бери дүйнөгө бүлүк салып жаткан таажи вирус капсалаңы заманыбызды бир силкинтип, адам аттуунун жан дүйнөсүн эңшерип кеткендей болду. Дүйнөнүн булуң бурчуна чейин жеткен илдет Кыргыз өлкөсүндагы кыя өтпөдө. Алсак элибиз аты жаман илдеттин запкысын тартып жаткан кези. Заманыбыздын баатырлары, дарыгерлер мындай кыйын кезеңде алдыда туруп, көрүнбөс жоо менен күрөшүп, элибиздин ден соолугуна кам көрүп, айлап үй бетин көрбөй өз кызматында жүргөн чагы, айлап үй бетин көрбөй эл кызматында жүрүп, баласын март айынан бери көрө электигин жана аны сагынганын Медайым Бегайым Жамгырчиева биздин порталга айтып берди. Саламатсызбы? Качантан бери кызыл зонада иштеп жатасыз? Саламатчылык. 29 майда Кыргыз-Түрк ооруканасы ачылып, ошол жакта 20 күн иштедик. Андан соң Воронцовкадагы курортологияда 1 апта эс алып, кайра 1 апта үй карантининде болдук. 20-июльдан баштап улуттук госпиталда невротравматология бөлүмүндө пневмония бөлүмү бар. Ошол жакта иштеп жатам. Ал жакта жандандыруу бөлүмүндө эмгектенүүдөмүн. Акыркы учурдагы эпидемиологиялык абал боюнча айтсаңыз, бейтаптардын кайрылуулары азайдыбы? Буюрса, абал өткөндөгү салыштырмалуу аябай эле жеңилдеп калды. Өткөндө аябай кыйналганбыз. Азыр кайрылгандар бир аз азайып, бир топ эле жеңилдеп калды. Өлкөбүздө эпидемиологиялык кырдаал курч болуп турган чакта күнү-түнү эл кызматында жүрөсүздөр. Бир күндө канча саат иштеп жатасыз? Кыргыз-Түрк ооруканасында 6 саат иштеп, 12 саат эс алып жатканбыз. Тамак аш дагы бир аз начар болуп жаткан. Азыр Кудайга шүгүр, улуттук госпиталда 6 саат иштеп, 18 саат эс алуудабыз. 3 маал тамак ашы дагы жакшы. Айлык маянаңыздарды өз убагында алып жатасызбы? Бир аз кечиктирип берип жатат, бирок сабыр кылып жатабыз. Кызыл зонадан качан чыгасыз? Андан кийин үйүңүзгө барайын деп турсаңыз керек. Буюрса, бир аптадан соң кызыл зонадан чыгам. Августтун 3-4-лөрүндө чыгып калабыз го. Андан соң анализдерим таза чыкса, буюрса үйүмө, ата-энеме, баламдын жанына барсам деп турам. Балаңызды март айынан бери көрө элек экенсиз, аябай сагынган чыгарсыз. Баарынан да баламды сагындым. Бүгүн ыйладым. Баламды март айынан бери көрө элек экенмин. Боорум ооруп жатат. Ал азыр айылда. Негизи 6-июлда эмгек өргүүсүнө кетмекмин. Медиктердин жетишсиздигинен кайра 20-июлдан баштап кызыл зонада иштегенге туура келди. Балам кечээ 25-июлда 9 жашка чыкты. Ага туулган күнүндө жанында болом деп сөз берип койдум эле. Бирок эмгек өргүүсүнөн чакырып келүү боюнча буйрук чыгып калды. Кызыл зонага киреримди абалды балам түшүнүү менен кабыл алып, унчукпай эле калды. Оор кырдаалда сизге дем күч берген инсандар жөнүндө айтсаңыз. Көпчүлүгү туугандар, тааныштар бизди колдоп турушат. Жакшы тамактангыла, өзүңөрдү жакшы карагыла деп сарсанаа болуп, бизге дем күч беришет. Маегиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бекем ден соолук, иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Маалымат булагы Супер KG сайты. Айыл турмушу. Гүл сүйгөн Коңурбаева көчөт отургузуп, андан киреше табууда. Кымбат Коңурбаева Каракол шаарынын тургуну. Ал шаарда чакан ишкана иштетип, гүлдүн түрүн өстүрүп келет. Ишкер айымдын гүлдөрүн аймактык кабарчы көрүп келди. Кымбат Коңурбаева Түп районунун Михайловка айылында төрөлгөн. Окууну аяктаган соң турмушка чыккан. Кайын журтум Караколдогу бир катар
ашканаларды иштетет. Менин жогорку билимим жок. Аларга жардам берип жүрүп, тамакты түрлөп жасаганды үйрөндүм. Үйдө өстүргөн гүлдөрүмдү ашканага алып барып, терезелерге коюп, элге жагымдуу маанай тартуулайын деп ойлочумун. Бирок кардарлар тамактанган соң гүлдөрдү сындырып, көчөткө алып кетип башташты. Мен башында аларга жакса белекке да берип жүрдүм. Бирок көп эле келгендиктен баарына бере албасымды билип, үйдөн кичинекей идиштерге отургузуп, сатыкка коюп көрдүм. Жакшы өткөндүктөн гүлдөрдүн санын көбөйтүп, 1 жылдан бери кошумча киреше таап жатам. Ошентип гүлгө болгон сүйүүм бизнеске айланды дейт ал. Кымбат айымда учурда гүлдүн 20дан ашык түрү бар. Мен чоң гүл сатпайм. Тескерисинче алардан көчөт алып, бөлүштүрүп отургузуп 50 сомдон 150 сомго чейин сатам. Кардарларыма чоң гүл алып анын соолуганын көргүчө кичинекей гүлдү алып, аны баладай багыш керек, анын өскөнүнө суктануу керек деп айтам. Учурда кардарларым көбөйдү. Массалык түрдө мектептерге да алып кетишет. Дайыма келген кардарларым да бар. Алдыда гүл дүкөн ачсамбы деген максатым да бар дейт ал. Кымбат Коңгурбаева 45 жашта. Анын 3 бала, 3 небереси бар. Булак турмуш KG сайты.